Кара Суу райондук соту аялын өлтүргөн деп айыпталган жаранды 14 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу соттун өкүмүндө айтылат. Тергөөнүн версиясы боюнча окуя 2022 жылы 1-декабрда катталган. Кара Суу районунун 36 жаштагы тургунунун аял киши жансыз денеси өз үйүнөн табылгандыгы тууралуу маалымат милицияга түшкөн. Подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочондо сөз баса кетиңиздер. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар сиздер менен. Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу маркумдун жансыз денесин бөлмөлөрдүн биринен сандыктын ичинен табышкан. Алдын ала экспертиза аялдын денесинде жаракаттар бар экенин көрсөткөн. Өлүмдүн себебин жана убактысын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 49 жаштагы Өзгөн район тургуну кармалып, убактылуу кармоочуга киргизилген. Алдын ала маалыматтарга караганда шектүү буга чейин Казакстанда сот жообуна тартылган. Маркум менен 8 ай жарандык некеде жашаган. Аялдын артында 4 баласы калды. Соттолуучу райондук соттун өкүмүгө макул эмес жана каршы облустук сотко даттанууга ниеттенүүдө.